Кыргыздын туңгуч сүрөтчүсү, кыргыз улуттук профессионал сүрөт искусствосунун негиздөөчүлөрүнүн бири, көптөгөн мамлекеттик сыйлыктардын ээси Гапар Айтиевдин кичимекени дал ушул Кара Суудагы Төлөйкөн айылы. Ал 1912-жылдын 28 сентябрында төрөлгөн. Айылдагы орто мектепте дал ушул улуу инсандын наамын алып жүрөт. Ошол себептүү Залкар сүрөтчүнүн 110 жылдык мааракеси аталган мектепте белгиленди. Билим уясында Гапар Айтиевдин жолун жолдоону самаган таланттуу сүрөтчү балдарда арбын. Мен Гапар Айтиевге окшоп улуу сүрөтчү болгум келет. Гапар Айтиев Төлөйкөн айылынан болгондон мен өтө сүйүнөм. 8 класстан Гапар Айтиев мектебине тапшыргам сүрөтчүлөрдү. Ошакта 1-2 жыл окудум. Сүрөттү одан да жакшы тартам азыр. Аталган билим уясында Гапар Айтиевдин музейи да ачылган. Азырынча бул жерде Залкар сүрөтчүнүн бир гана эмгеги бар. Калганы башка сүрөтчүлөрдүн Гапар Айтиевге арнап тарткан же башка тематикадагы сүрөттөрү менен толукталган. Сүрөтчүлөрдүн эмгеги мастерствосунда гана тура берет экен да, эл тааныш кыйын экен. Мисалы үчүн жазуучулардын китептерин сатат экен, театрды барып көрөт экенбиз, кинону көрөт экенбиз. Сүрөтчүлөргө реклама кыйын болот экен. Тем более бирден экземплярыбызды башка жака апарбай. Ошондуктан алып келип ушу сүрөттү Айтиевдин эстелиги үчүн ушул бизден кийинки балдар, мына ал жерде мектепте окуган балдар эмгек деген эмне экенин, бул Айтиев деген ким болгонун, ошол Айтиевдин атынан кимдер өсүп чыкканын, ошолорду билсин деп ушул максат менен музей кылганбыз. Тургунбай Садыков атындагы Ош облустук көркөм сүрөт музейинде Гапар Айтиевдин 5 эмгеги убактылуу көргөзмөгө коюлду. Анын эң негизги тармагы пейзаж болуп саналат. Анын пейзаж сүрөттөрү жана этюдтары өзүнүн түстүү өзгөчөлүктөрү менен айырмаланып турат. Сүрөтчүнүн ой толгоосу жана сезимдерин бириктирип, кыргыз табиятынын зор эпикалык мүнөзүн көрүүчүлөргө жеткирген. Залкар инсандын мааракесинин урматына атайын Гапар Айтиевдин мурасы аттуу кароо сынак жарыяланган. Сынакта 65 жаштагы Асатилла Тешебаев бул теринин кыркындылары менен жабыштырып жасаган эмгеги менен биринчи орунду ээледи. Чын айтсам, 2,5 айда күнү түн иштедим. Бир жумача бир уктаганым да жок. Ушунчалык майда иш экен. Бирок ушул материалдын өзгөчөлүгү болсун, жөн боек менен тарта бербейли, башка менен тарта бербей деп, ушул материалды биринчи колдондум окшойт. Ошондой материал териден жасалды да. Сынакка жалпы 29 сүрөтчү катышып, 50дөн ашуун эмгектери коюлган. Кыл калемгерлер Залкар инсанды май боек менен ар тараптуу ачып берүүгө аракет жасашкан. Ата мекендик согушка катышып, ошол 1 жыл катышып, анан жаратынан улам Кыргызстанды көздөй жол алган. Ошол учурду мен сүрөттөн келди. Бул Гапар Айтиев жанагы орус аскерлери менен. Бул Айтиевдин портрети, композиционный кылып иштегенмин. Анан үчүнчү ишим детство Айтиева. Жаштыгында ошо чымчыктарды лайдан жасап, иштеп келгенине колсузга түшүрүп, элге көрсөтүп атам. Сынактын жыйынтыктоочу иш-чарасы салтанаттуу белгиленип, ага жергиликтүү бийлик жана белгилүү сүрөтчүлөр, жалпы коомчулук катышты. Жеңүүчүлөр атайын сыйлыктар менен сыйланышты. Зыйнат Ибраимова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.